Шайлоогүл Алмолдоева менен Токтобүбү Байызбекова энелерге арналган салтанатка чакырылган. Анткени алар жаштыгында бири агартуу тармагында, бири китепканачы болуп эмгектенип, келечек муундарды руханий азык алып, билимдүү болуп тарбияланышына салым кошкон энелерден. Химик мугалим элем да. Анан азыр ардактуу эс алуудамын. Ошо 50 жыл иштедим мектепке. 50 жылдын ичинде ошо балдарга тарбия берип, ошолорду адам катары өзүнүн эли жерине кереги тийген, ыймандуу, ырыстуу, ата энесин сыйлаган, эл журтун сыйлаган балдарды өстүрүүгө аракет кылдым дагы 50 жылдын ичинде ошондой эле мен максатыма жеттим деп ойлоймун. Баардык дүйнө жүзү боюнча эң ыйык апалар болот, апалардын тилин алат акылдуулар дейт да. Жашынакай кылып ашыбызды бириктирип, жакшы тилек айтып, жакшы нерселерди айтып аткан биздин эли журтубузга, балдарыбызга, айыл өкмөтүнө, айыл адамдарына, баардык аксакалдарыбызга мен жакшы нерселерди гана каалаймын. Токтобүбү Байызбекованын айтымында китеп түгөнгүс руханий азык. Элеттик китепканачы өмүрүн окурмандардын талабын аткарууга арнаган. Эгемендүүлүккө ээ болгон алгачкы жылдардагы кыйынчылык китепканаларга да таасирин тийгизген. Окуп, билим алып, сайыс убагында эмгектендик. Андан кийин мына эгемендик убакытты көрүп атабыз. Культ просвет окуу жайын бүтүп, 42 жыл ушу китепканачы болуп кызмат кылдым. Ошол жерден эмгектин үзүрүн көрүп, жакшы эле мактоо грамоталарын алып, элге билим берүүнүн отличник сыйлыгын алып, өзүмдүн эмгек үзүрүмдү жакшы эле өткөрдүм деп ойлойм. Кудайга шүгүр, бул заманыбызда кут болсун, өзүбүздүн жаштарыбыз, тарбиялаган балдарыбыз акыл эстүү болуп, эл арасында бир өзүнүн эмгеги менен, ак ниети менен жашаса экен деп. Бейшеке айыл өкмөтүнүн башчысы Байыш Сулайманов жана жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан бүгүн аталган аймакта жашаган 130тан ашык энелер, баатыр энелер, чоң апалар чакырылып, дасторкон үстүндө сый көрсөтүлдү. Энелерге гүлдестелер тартууланып, маданият кызматкерлери алардын көңүлүн көтөрүп, жагымдуу маанай тартуулашты. Бирке ошо энелерибиздин көңүлүн көтөрөйлү деген максатта ушул жерге чакырдык. Энелердин кичине бул кишилерди чакырганыбыздын себеби бизде айыл аймакта баатыр энелерибиз көп. Ошон үчүн 70тен өйдө биздин баатыр энелерибиз бар. Ошолорду чакырып, ушул жерден бир көңүлүн көтөрүп, сыйлап коеюн деген максатта ушул иш-чараны өткүзүп атабыз. Айыл өкмөттүн бюджетинен 35 000 сом каралган. Калган акчалардын бардыгы биздин демөөрчүлөрдөн, биздин айыл аймакта жакшы жашаган жигиттерибиз бар, мыкты баягы инсандарыбыз бар. Ошолордун жардамы менен, ошолордун демөөрчүлүк колдоосу менен ушул иш-чараны өткүзүп жатабыз. Бул күнү энелерге жакшы каалоо тилектер айтылды. Майрамга келген энелер да замандаштары менен бирге обон созуп, бийлеп, жакшы салып кетишти. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Урмат Доктурбек уулу, Кара Буура району.